урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу бүгүнкү талкуунун катышуучулары. Жалпыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө жаштар саясатын жөнгө салган бизде тармактык мыйзам бар, ал жаштар саясатынын негиздери деп аталат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө тармактык министрлик тарабынан жаңы мыйзам долбоору келатат, жаштар жөнүндө деген. Бул мыйзамдын айырмачылыктарына мен уруксат берсеңиздер кыскача токтоло турган болсом, астыңыздарда бардыгыңыздарга таратылып берди болуш керек мыйзам долбоору, онлайн берилди. Мыйзам долбоору чакан, бирок мындай көп нерсени камтыган мыйзам долбоору келатат. Жалпы 14 беренеден турган мыйзам долбоору. Венера Калыбековна белгилегендей, мыйзам долбоору бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештен биринчи окууда кабыл алынып, комитетте экинчи окууда каралды. Биринчи окуудан кийин депутаттар тарабынан берилген сунуштар, толуктоолордун негизинде мыйзам долбоорунун көлөмү да жогорулайт. Бүгүнкү күндө ошо Марат Төлөмүшчү өзү келе албай калыптыр. Марат Төлөмүшчүн берген маалыматы боюнча бул 17 же 18 беренеге чейин көтөрүлөт деген ойлор болуп атат. Мыйзам долбоору башкача айтканда түзүмдүк бөлүмдөрү көбөйөт да. Эми бул жерде айрым өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, баштапкы долбоордо жаштар деген категориянын жаш курагын аныктоо боюнча мына бүгүнкү күндө билесиздер 14-28 берилсе, мыйзам долбоорунда 30 жашка чейин көтөрүү сунуш болгон. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин депутаттар тарабынан, ошол депутаттардын бири Бактыбек Каныбекович, сунуш берилип, жаштардын жаш курагын 35 жашты кошо алганда деген сунуш келди да. Тармактык комитет дагы макул болду болуш керек, министрлик дагы буга макул экен. Эгерде мыйзам долбоору толугу менен кабыл алынып, президент тарабынан кол коюп өзүнүн юридикалык күчүнө кире турган болсо, ошо жаштардын жаш курагы 14 жаштан 35 жашка чейин жогорулайт. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеп дегенде биз өзүбүздүн коңшу мамлекеттерди карап көрө турган болсок, мына Казакстанда 35 жашка чейин деп жүрөт, Россияда 35 жаш, Украина 35 жаш, Азербайжан 35 жаш. Башкача айтканда көпчүлүк мамлекеттерде бүгүнкү күндө ушу жаш куракты аныктоодо 14-35 деген бир универсалдуу жаш курак бар экен да. Ошону биз дагы дүйнөлүк практикага теңеп коелу деген максатта ушундай жаш курак кирип атат. Андан тышкары Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Жумабек Дастанбек Артисбековичтин сунушу боюнча жаштар тармагында көп жылдык үзүрүлүү эмгек кылган адамдар үчүн жаңы сыйлыкты негиздөө сунушу кирип атат. Ал жаштар саясатынын отличниги деп аталат. Ал сунуш дагы менин билишимче ушу тармактык комитетте колдоого ээ болду. Эгер мыйзам кирип калса, ушул тармакта көп жыл үзүрүлүү эмгектенген биздин жаштарыбызды, жана 35 жаштан ашып калса дагы, бирок ушу тармакта эмгектенип жүргөн адамдарды сыйлоо маселеси да каралып атат да. Андан тышкары мына Бактыбек Каныбекович өзүнүн сөзүндө айтты, бул мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин эле ушу жаштарды талкууга көбүрөөк тартуу, ушу аймактардагы жаштардын оюн угуп мыйзам долбооруна камтып кетүү максатында 2 жолу коомдук угуу болуп өттү. Биринчиси 6 апрель күнү Ош шаарында, мына айрымдарыңыздар бул жерде да катышып атат, Ошто катышкан катышуучулар. Ош шаарында талкуу болду. Андан кийин эле ушу 10 апрелде Талас жергесине барып, ал жерде дагы ушу аймактагы жигердүү жаштар менен бирге мыйзам долбоорун талкуулап бир катар сунуштар түштү да. Эми айрымдарын айта турган болсок, креативдүү экономика боюнча мыйзам долбоорунда өзүнчө бирене киргизүү сунушталып атат. Анын ичинде ушу жаштардын ишкерлиги тармагындагы маселелерди камтып кетүү дагы көтөрүлүп атат. Себеп дегенде мыйзам долбоорун окуп чыктыңыздар болуш керек. Ушу жаштардын ишкерлигине байланыштуу нормаларда мындай айрым боштуктардын бар экендиги байкалат да. Бул жерде толук кандуу камтылбай калган. Анан бүгүн биз дагы ушу тегерек столдун алкагында сиздерге сунуш берет элем, көбүрөөк ушул тармакта сөз кылсак, жаштардын ишкерлигин, ушу жаштарды бир активдүү экономикалык ишмердүүлүккө тартуу боюнча маселелерди көбүрөөк талкууласак жакшы болот эле. Сиздерден дагы жакшы сунуштарды, сын пикирлерди күтөбүз. Мына тармактык комитеттин төрайымы Венера Калыбековна да отурат. Эгерде бир алгылыктуу жакшы сунуштар болсо, мен ойлойм бул депутаттар тарабынан сунуш берилип, бир мыйзамга камтып жакшы иштей турган, жаштарга пайдасын тие турган мыйзамды кабыл алып алсак жакшы болот. Мен тегерек столдун ишине ийгиликтерди каалайм. Талкуунун жүрүшүндө дагы ойлор, маселелер болсо, талкууга катышабыз. Рахмат.